Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 6 декабрь 2025 жыл мен сіздерге барыңыздар білген Ошский районда жайгашкан 4 кабаттуу общежитиядан сатыла турган бир комната жөнүндө информация бермекчимин. Мына бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Мына бул жак эң негизи кирүүчү эшик. Анан мына жак болсо комнатага кирүүчү эшик. Бул жакта болсо мына санузели бар тугандар. Өзүнүн отдельно санузели бар. И бул жак кошунаңыздар. Санузел дагы ошо 2 комнатага гана тиешелүү. Жүрүңүздөр, эми сиздерге келүү жолун түшүндүрүп берейин. Главный санузели бар да. Анан этажы 3 этаж. Ремонттору жакшы, техпаспорту бар. Тугандар, мен турган жер Ошский район. Мына 4 кабаттуу общежитиянын алдында турам. Сатылуучу комнатабыз ошол общежитияда өзү 4 этаждуу. Сатылуучу комнатабыз 3 этажда. Күнгөй бет, мына жол тарапты карайт. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Адреси Раззаков 40, Ошский район. Эми келүү жолун түшүндүрөйүн. Бул жак болсо ошо Раззаков көчөсү, траликтер өтүп атат. Мына жак Дадавай ата кафеси. Дадавай ата кафесинин тушундагы көчө менен эле ичкериге кирсеңиздер, мына бул общежитияны көрө аласыздар. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган бир комнатага келип калдым. Сиздер ошо 3 этажга чыксаңыздар, мына ушундай узун, жарык, сонун коридору. Сатылуучу комната болсо мына жакта болуп калат. Мощный, мына бронированный эшик коюлган, ачып киресиздер. Киргениңиздерде бул жерде азыр 2 комната бар. Бир, мына жак 2. Бул жак кошунаңыздар болот. Сатылуучу комната мына туштагы. Анан мына 2 комнатанын өзүнүн санузели бар. Башка лишний эч ким кире албайт, ошону эске алып коюңуздар. Жүрүңүздөр, бисмилла деп туруп кирип көргөзүп берейин. Так, азыр биринчи санузелин көргөзүп коюп окшойм, мына. Көрдүңүздөрбү? Бул жак унитаз, мына стиралка ушул сатылуучу комнатаныкы. Бул жак раковина. Мына жакта душ, бүт бардыгы условиялары бар, арестондору менен. Түшүндүңүздөр, эми жүрүңүздөр. Мына бирон эшикти ачып, сатылуучу комнатага кирип келебиз. Бул жак биринчи комната. Полу ламинат, дубалдар обой, айнек терезелери пластик, бардыгы жакшы. Анан мына эшиги дагы бирон тугандар. Жашынакай эшиктен койдурган. Бул жак санузел болуп атат. Мына жак болсо главный эшик. Главный эшиги дагы бирон эшик. Ошону эске алып коюңуздар. Жүрүңүздөр. Бул жак кошунаңыздар. Кошунаңыздардын эшиги. Суу, свет, центральный канализация, центральный отопление бардыгы бар. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Бул жак кирүүчү эшик болду. Мына шкаф жасалган. Суу бар, күзгү бар. Ремонттору сонун. Квадратурасы 16. Тех паспорту бар. Сразу сиздерге өтөт. Мына суу и фильтр сууну да коюп коюптур. Мына фильтр сууну да коюп койгон тугандар. Жакшы. Көрдүңүздөрбү? Сонун болуп турат. Анан тугандар, бул жакта азыр шкаф, раковина, күзгү, телевизор бардыгы калат экен. Ошону эске алыңыздар. Бул жакка чыксак, мына балкону. Бул жакта плита бар. Тамак кылып, от жагып дейм да. Ушул жакта плитаны розеткага сайып тамак кыла бересиздер да, кыскасы. Айнек терезелери дагы мына пластик. Бул жак ошо Раззаков көчөсү. Мына ал жерде Дадавай ата көчөсү, ошо менен тушу да. Бул жак ошо Раззаков көчөсү болуп калат. Сонунда эртең менен күн тиет, кыскасыча. Холодильник, мына микроволновка бардыгы бар экен. Айнектери пластик, көрдүңүздөр. Ошол лайктан басып коюңуздар, туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. 16 квадрат метр, тех паспорт бар. Шаардагы госрегистрден өткөрүп берет.
айылда ошо үй салып атат элек дейт. Анан бир аз бүтүргөнгө акча жетпей атат экен. Ошол эле себептен сатка коюп аткан учуру. А так бардыгы жакшы, өздөрү жашаган квартиралардын, комнаталардын бири. Туугандар, эми бул жерде азыр газ эле жок, бул общежитиядачы, сөздүн ачыгы. А так калганы бардыгы бар. Көрдүңүздөр, сон условияда экен. Баасы 2 миллион сомго бааланды, 3-чү этаж. Анан 2 миллион сом деп ээси деле тура бербейт, түшүрүп берет. Ээсинин номерин экранга чоң кылып жазып коем. Барыңыздарга ийгилик, аракет кылыңыздар.